Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы социалдык маселелердин курчушу ош кол калаңы. Сабактын планы: аракечтик жана мазчылыктын кесепеттери, баңгилик жана токсикоманиянын тарашы, кылмыштуулуктун өсүшү, ош кол калаңы жана анын натыйжасы. Коомдогу жат көрүнүштөрдүн пайда болушунун себептери, социалдык курулуштун жүрүшүндө кетирилген кемчиликтер, жетилген проблемалардын өз убагында чечилбей калышы, социалисттик чарба жүргүзүүнүн жана бөлүштүрүү принциптеринин бузулушу, мыйзам бузуучулукка көңүл кош мамиле жасоо. 1985-жылы 17 майда аракечтикке жана алкоголизмге каршы закон кабыл алынган. Адегенде айрым райондор, областтар, анан бүтүндөй республика сергектик зонасы деп жарыяланган. жылга карата СССРде 40 миллион алкоголик, башкача айтканда ар бир 7 адам алкоголизм менен ооруган. Кыргызстанда 100 000 адамга 838 алкоголизм оорусу менен ооругандар туура келген. Саламаттыкты сактоо мекемелеринде наркотик дарыларын оорулар үчүн пайдалануу, аны сактоо ишинде контролдуктун начардыгы, наркоманияга каршы күрөштүн кеч башталышы жана наркомандарды айыктырууда адистердин жоктугу. Ош кол алаңы. Өзбек улутундагы 23 кишиден турган топ 1990-жылы 2-мартта СССР Жогорку Кеңешинин Улуттар Советинин төрагасы Нишаковго, КПБКнын биринчи катчысы Масалиевге, «Известия ЦК КПСС» жана «Советская Киргизия» газетасынын редакторуна кат жазышкан. Анын маңызы мындайча болгон: биздин терең ишеничибиз боюнча, улуттардын реалдуу тең укуктуулугун жана теңчилик маселесин чечүү үчүн Кыргыз СССРнин чегинде Ош чөлкөмүнө өзүнчө автономия берүү керек. Кыргыз СССРнин алкагында Ош автономиялык областын түзүү улут аралык маселелерди чечүүнүн эң туура жолу экендигин көрүп турабыз. Мындай мамлекеттик түзүлүш биздин республикада улуттук тең укуктуулукту демократиялуу чечүүгө мүмкүндүк берет. Бул үчүн республикада бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Жогоруда айтылгандарга таянып, сизден СССРдин Жогорку Советинин Улуттар Советинин күн тартибине Кыргыз СССРнин курамында Ош автономиялык социалисттик областын түзүү жана СССРдин жана Кыргыз СССРнин конституциясына тийиштүү өзгөртүүлөрдү киргизүү маселесин коюшуңузду өтүнөбүз. Биздин бул пикирибизди областтын калкы, өзгөчө Ош, Кызыл Кыя шаарларынын Сузак, Базар Коргон, Ленин, Араван, Ала Булак, Кара Суу өзгөн райондорунун калкы колдойт. Биз бул маселенин төмөндөн жарылуусун күтпөстөн жогортон чечүүнү акылга сыярлык иш деп эсептейбиз. Ош областындагы массалык башаламандыктан 282 адам каза болгон. Алардын 25-ин таанылбай калган өлүктөр болгон. 91 адам издөөдө жүргөндөр же болбосо жоголуп кеткен. Ал эми 572 турак жай өрттөлүп кеткен. Өрттөлгөндөрдүн ичинен турак жайлар 41, автотранспорттор 89, уурдалганы 222, мамлекеттик объектилер 54, жеке мүлктөрдү уурдоо 215 учур катталган. Тема боюнча суроолор:
аракечтик менен масчылыктын кеңири жайылышына эмне себеп болгон? Баңгилик менен токсикоманиянын кесепеттерин айтып бергиле. Кылмыштуулуктун өнүгүшүнө эмне түрткү болгон? Ош коңгалагына мүнөздөмө бергиле. Улут аралык кагылууну болтурбоо үчүн кандай иш-аракеттерди жүргүзүү зарыл эле?